Ала көл Казакстандын чыгыш бөлүгүндөгү көл. Бир жолу анын сыйкырдуу сууларына чумкуп чыккан адам өмүр бою ага ашык болуп калат. Ошол себептен көл жээгине ички жана чет жактардан келген туристтер агылып келет. Ала көлдүн ири шаарлардан алыста жайгашышы, эчак оңдоп түздөөгө муктаж жергиликтүү жолдору, көл жээктеги тейлүүнүн жупунулугу дагы саякатчылар үчүн тоскоолдук жаратпайт. Көл суусу мунун бардыгын жууп кетет. На Алакуль уже ездим лет 20, наверное. Сначала приезжали, были тут дикие места. Ала көлгө 20 жылдан бери келебиз. Башында жээктер энсиреп бош турчу эле. Керемет жер, суусу туптунук, ден соолукту чыңдайт. Но в этом году не получилось. Решили сюда приехать для проверки. Ну а так прекраснейшее место, потому что здесь вода чистая. Мен сууга чумкуганда көзүмдү ачкандан коркпойм. Башка эч жерде антпейм. Мисалы Иле дарыясына түшкөндө көзүңдү ачты дегиче жашылданып кыйналасың. Нигде не открываю, только здесь. Потому что если на реке Или купаешься и открываешь глаза, все, потом начинают слезиться глаза. Мунун суусу мурдуңа дагы кирбейт. Ал жактан болсо кулагыңды тазалабасаң болбойт. Надо сразу прочищать палочками. Мурда бул көлдү Түргө Нор, Алакта көл, Ала деңиз, Алакта деп дагы аташкан. Ала деген сөз агыш, боз же түстүү дегенди түшүндүрөт. Тейлгертеден адамдар бул көлдүн кызыктуу артыкчылыгын баамдашкан. Ала көл бизде ачык көгүш, бирде көпкөк тартып, кээде суусу бозоруп, күрөң болуп дагы калат. Албетте көлдүн мындай кубулушу көз жоосун алып, ар кимди эле суктандырат. Бирок адамдар мында бул үчүн гана келишпейт. Байыртадан эле Ала көлдүн суусу ден соолукту чыңдап, денеге энергия берип, кээ бир учурларда айрым илдеттерден толук айыктырарын байкашкан. Чыңгыз хан өз жоокерлери менен мунун суусуна түшүп күч топтоочу дешет. Кийин бир нече кылымдардан соң бул жерде советтик космонавттар эс алууну жактырышат. Ала көлдүн суусу монгол аскерлеринин жоодон алган жараттарын тезирээк айыктырса, космонавттарга космостук радиациядан арылууга жардам берген. Кызыгы Ала көл суусу курамында радиоактивдүү элемент радон газын камтыйт. Бирок жергиликтүү радонду радиоактивдүү коркунуч эмес, сыйкырдуу кошулма деп атоого болот. Эмдик курамына байланыштуу айтатын болсак, биздин көлдүн негизги минералдык курамында көлдүн дарылык касиети тууралуу айта турган болсок, курамындагы радон газын бөлүп айтууга болот. Мына ошол радон суудан айрыкча күн жаңы чыгып келатканда жакшы бөлүнүп чыгат. Ал адамдын дем алуу органдарына жакшы таасирин тийгизет. Тыныс мүчөлөрүнө өтө жакшы таасир этеди. Сонусу менен және де көлдүн туздулугу бар. Сол туз адамдын мына терисинин боюндагы. Муну менен катар суунун курамындагы түрдүү туздар ар кандай тери ооруларына жакшы. Ошол себептен бизге өлкөнүн ар кандай аймактарынан жана чет жактардан ден соолугун чыңдап, дарылануу үчүн келишет. Ооруна ээн тапкысы келген адамдар жийирээк келет. Радон менен бирге Ала көлдүн курамында Менделеев жадыбалынан калган бардык бөлүгү камтылган. Буга кошумча талашып эри жыттанган таптаза кургак деңиз абасы, анан албетте дарылык касиети бар баткак дагы бар. Ала көлдүн баткагын сүйүүчүлөр жээктен дароо эле көзгө урунат. Алар башынан бутуна чейин капкара болуп алышкан. Кызыгы табият Ала көлдө баткак менен дарылоонун комплекстүү ыкмасын ойлоп таап койгондой. Анткени дары баткак таман алдында жатып, баштан тийген күн анын касиеттерин ого бетер күчөтүп турат. Жаратылыш СПА программасы назик толкундардын минералдык укалоосу менен жыйынтыкталат. Мы специально даже в душ не ходим. Биз атайын душка дагы түшпөйбүз. Тери жылп-жылмакай болуп калат. Өтө жагымдуу. Албетте балык уласаң болот. Менимче бул Казакстандагы эң керемет жер. Ала көлдүн суусу, абасы укмуш. Воздух. Ала көлдүн керемети Казакстандын масштабында гана эмес, ал дүйнөлүк деңгээлде дагы уникалдуу. Бул жер бетиндеги кара жээктүү жалгыз көл. Ооба, дүйнөдө бир нече кара жээктер бар. Бирок анын тегерегин океандар же деңиздер курчап, жанар тоо кыртышына ээ. Ал эми кара жээктүү көл адамзатта бирөө гана. Вулканическое образование, шунгит, это вот сгоревшее от высокой... Жанар тоо тектүү шунгит. Ал жогорку температурада күйүп ташка айланган. Мына бул кара баткак радон суусу өтө пайдалуу. Тери жылмакай болуп калат. Териси жара болгондор, муундары ооругандарга жакшы. Менин ийиндерим ооруп калат. Баткак сыйпанып жатам. Менимче жеңилдеп калгандаймын. Ну, не знаю, вроде помогает.
Ала көл уникалдуу дарылык касиети менен өмүр бою көп сандаган туристтерди өзүнө тартып турарына шек жок.